Саламатсызбы кадырман теле көрүүчү, 9 декабрь дүйшөмбү таңкы регим бүгүнкү көрсөтүүсүн баштайт. Кызматыңыздарда кызыңыздар менен Жасыл Кудайбердиева 1 саат бою сиздер менен чогуу биргеликте болом. Бүгүн Бишкекте кар мына ушундай карлуу таңда сиздер менен таңкы студияда амандашып жаткандыгыма чексиз кубанычта экендигимди билдирип өтөйүн. Бүгүн бизде таңкы мейманыбыз бар. Тагыраак айтканда кыргыз волейболу туурасында сүйлөшөбүз. Учурда ушул спорттун түрү кандай өнүгүп жатат, мурдакка салыштырмалуу кандай өзгөрүүлөр болду, тарыхы кандай, келечеги кандай волейбол тууралуу сөз кылалы деп атайын бүгүн биз студияга коногубузду чакырганбыз. Бүгүн бизде конокто Кыргыз улуттук агрардык университетинин волейбол боюнча курама командасынын машыктыруучусу Чыңгыз Шаев. Саламатсызбы агай? Кош келиптирсиз. Кош келдик. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Кутмандуу күнүңүздөр менен. Рахмат агай, атайын вактыңыз бөлүп келип бергениңиз үчүн. Болгондо дагы бүгүн маанилүү иш-чараңыздар бар экен, бирок ага карабастан макул болуп келип бердиңиз. Эми атайын ушул кыргыз волейболу туурасында сүйлөшөлү деп сизди студияга чакырдык. Негизи учурда ошол кыргыз волейболунун абалы кандай? Кыргыз волейболунун абалы мен 2007-жылдардан бери ушу Кыргызстанда чоң волейболго аралашып баштадым. Эми алмал менен азыркы учурду салыштырып такыр болбойт. Азыр волейбол федерациянын деңгээлинде, Кыргызстан деңгээлинде биз тренерлер ошо федерация болуп биргеликте колубуздан келишинче волейболду Кыргызстанда жакшы жайылтып алып келе жатабыз. Анан азыр бизге волейболго мамлекеттик деңгээлде колдоо керек болуп жатат. Бизде азыр эркектер арасында официальный лицензиясы бар клубтар 28 клуб бар. Былтыр 28 клуб катышкан. Дагы катышабыз дегендер бар. Эми анын баарын катыштыра албайт федерация. 28 клубту 3 лигага бөлүп өткөрүшөт. 3 лига болуп ойнойбуз. 3 тур болот бир жылда. Андан тышкары кыздарыбыздын чемпионаты бар. Ал жакта 8 клуб ойношот. Кыргызстандын волейболу азыр биздин балдар уже башка мамлекеттерге, клубтарга контракт менен барып ойноп келип жатышат. Казакстан, Өзбекстан, Азербайжан, Монголия, ошо мамлекеттерге барып, уже өздөрү контракт түзүп, азыркы учурда да ойноп жатышат. Бизде зональный оюндар болот. Аякта Кыргызстан ар дайым биринчи местаны багындырып келет. Результаттар аябай жакшы бизде волейбол. Залдарды мисалы үчүн шаарда болуп жаткан залдарда такыр место жок да. Актуалдуулугу аябай жогору волейболго. Жаштарыбыз аябай кызыгып атышат. 6-чы ошо дем алыш күндөрү постоянно турнирлер болот, коммерческий. Демек азыр коомдо спорт менен машыгууну каалаган, баягы ден соолугун чыңдоону каалаган жарандар өз алдынча волейбол ойногон залдарга баргандардын саны көбөйдү демек, Көп, өтө көп. Анан агай бүгүн турнир болот экен волейбол боюнча. Кандай турнир, кимдер катышат? Бизде ушундай официальный өзүнчө чемпионаттар болуп турат, клубтар арасында. Кыргыз Республикасынын кубогу болуп өттү Жалал Абад шаарында. Андан кийин Бишкек шаарыбыздын кубогу болуп өттү. Бүгүн анакей федерациянын, Кыргыз Республикасынын волейбол федерациясынын кубогу башталган турат. Ага 16 команда катышат. Биринчи местадан ошо 16-чы местаны алган клубтар катыша алат. Алдыда даярдыктары көрүштү клубтар. Жакшы оюн болот деп үмүттөнөбүз. Бардык
командаларга ийгилик каалайм. Волейболду өнүгүшүнө салым кошо берсин. Агай негизи волейбол бул баягы командалык топ менен ойной турган спорттун түрү да. Анан оюнчу командадагы оюнчу кандай сапатка мүнөзгө ээ болуш керек? Жакшы суроо бердиңиз. Айылдан бүтүп келишет балдар. Айылдан бүтүп келгенден кийин биз ошо балдардан тандап алабыз. Келгенде аларга ошо волейбол ойной турчу кандай сапаттар керек экенин баарын үйрөткөнгө аракет кылабыз. Эң биринчи жоопкерчилик жогору болуш керек ар бир балада. Анан анын өзүнүн талантына карайбыз. Ошого жараша тренировкаларды өтөбүз. Эң биринчи ошо жана айтып өткөндөй жоопкерчилик болсо, кызыгуусу болсо, тренировкалардан калбаса, ал баладан сөзсүз жакшы жыйынтык чыгат. Агай мисалы менин баамымда да менин байкашымча баскетболдо көбүрөөк шамдагайлык керек да, анткени баягы топту буйтап алып качып өтүп кетишиң керек да. Волейболдо болсо, билбейм, волейболдо дагы шамдагайлык керекпи негизи? Сөзсүз түрдө волейбол бул баскетболго караганда волейбол өзгөчөрөөк оюн. Волейбол учуп жүрүп ойноочу оюн. Ошо топ абада турган кезде тез убакыттын ичинде ойлонуп, ошону түз жана так ошо каалаган жерге, очко кыла турган жерге кисти менен чаап топту түшүш керек жерге. Анын үчүн шамдагайлык керек, күч керек, точность керек. Анан дагы балдарга кичине волейболдо бойду талап кылчу оюнда бой дагы керек. Агай чындап эле атаандаш командадан топту атканда дейбизби, эми ал топту максатың жерге түшүрбөшүң керек, Анын үчүн коргонууларды ошо тактика деп коет волейболдо. Ошо тактика менен балдарга үйрөтөсүң. Ошонун негизинде оюнду ошо командный оюн балдар биргеликте ошо тактика менен ойношот. Агай, анан сиз улуттук Кыргыз агрардык университетинин курама командасын ошол волейбол боюнча машыктыруучу экенсиз. Бир жумада канча жолу машыгасыздар? Машыгуу негизи эле кандай өтөт? Бизде мен 2013 жылдан бери Кыргыз улуттук аграрный университетинде ошо дене тарбия жана спорт кафедрасында иштеп келем. Азыркы учурда ошо дене тарбия жана спорт кафедрасын жетектеп келем. Бизде ошо спорт жагына аябай жакшы көңүл бурулат. Бизде ректор Рысбек Сарылдыкович өзү дагы ойнойт. Өзү спортко кызыккандыгы үчүн балдарга жакшы шарттар түзүлгөн бизде. Өзү да ар дайым айтып калат, бизде Кыргызстанда спорт менен машыгыш керек. Ошол кандай кесиптин ээси болбосун, ден соолугу чын кесипкөй адам болуш керек деп студенттерге да өзү көп айтат. Ансаганда биз дагы окуучулардын биякта спартакиадасы болот, ошол кезде барып биздин университетке чакырабыз, келгиле деп биз дагы өзүбүздүн окуу жайды айтып беребиз. Анан кызыккандар келишет. Бизде кыздардын, анан балдардын клуб бар атайын, чемпионатка катышат, кыздар дагы, балдар дагы. Жумасына 3 жолу машыгуулар өтөт. Кыздардыкы дагы, балдардыкы дагы. Ал жерде биз университеттен өзүбүздүн жылдык планыбыз бар. Сентябрда келгенде медициналык кароодон өткөрөбүз балдарды. Ошол бүткөндөн кийин биринчи курстар арасында биз спартакиада өтөбүз. Спорттун бардык түрүнөн. Ошол жерден биз тандап алабыз университетке. Кимдин кандай спортко шыгы бар. Ошого жараша командаларга кошобуз дагы. Анан машыгууларды өткөрүп баштайбыз. Анан алар университеттин атынан кайра универсиада
катышып беришет. Биз болсо рекламалык тынуудан соң көрсөтүүбүздү андан ары карай улантабыз. Бүгүн биз кыргыз волейболу туурасында сүйлөшүп жатабыз. Бул үчүн атайын студияга конок чакырганбыз. Кыргыз Улуттук агрардык университетинин курама командасынын волейбол боюнча машыктыруучусу, ошол эле университеттин дене тарбия спорт кафедрасынын башчысы Чыңгыз Шаев бүгүн бизде конокто. Ага, эми сиз жана айтып өттүңүз да, эми кыргыз волейболу бир топ эле алдыга жылды, өстү, өнүктү, кызыккандардын саны көп, бир эле эркектер арасында эмес, аялдар арасында да ойногондор көп деп. Чындыгында эле мисалы ар бир мисалы мектептер арасында, мугалимдер арасында, анан турнирлерде мен көп байкап калам, мугалимдер көлгө чейин барып волейбол боюнча турнир өткөрүп келишет да. Анан бирок ошол эле учурда колдоо кандай болуп жатат? Волейболго азыр бизде зал маселеси бар. Атайын ошо спорт залыбыз жок, волейбол жогорку деңгээлде өтө турганга жоопкерчилиги туура келбейт биздин залдар. Залга киши батпайт бизде. Ошондуктан бизге мамлекеттик деңгээлде бир жакшы колдоо керек болуп турат волейбол. Чоң зал салып берсе жакшы болот экен сиздерге. Бизге атайын ошондой эл аралык деңгээлде талапка жооп бере турчу бир залыбыз болсо, бизде волейбол азыр жакшы эле деңгээлге жетти. Бизге азыр ошо мамлекеттик деңгээлде колдоо керек. Ошо волейбол клубтарда ойноп жүргөн игрокторго айлык менен камсыз кылыш керек. Азыр эми федерациянын жана спонсорлордун колдоосу менен ушул деңгээлге жеттик да. Эми мындан ары дальше биз ошо мамлекеттин колдоосуна муктажбыз да. Негизи машыктыруучуларга айлык төлөнөбү? Машыктыруучуларга ар бир клуб өзү айлыктарын төлөшөт. Эми ал жерде ар кандай да кээ бир колдоочулардын ар кандай шарттары болуп калат. Шарт болбосо бере албай калат дегендей. Демөөрчүлөр менен айлыгын таап берет демек. Анан кээде аксап калган учурлар болот. Ошон үчүн мисалы үчүн башка мамлекеттерде мамлекеттик деңгээлде да каралат да. Ошондой деңгээлге алып барышыбыз керек деп ойлойм. Ага, сизге ыраазычылык билдирем. Бүгүнкү федерациянын турнирин жакшы өткөрүп, анан сиз жетектеген команда, сиз даярдаган топ биринчиликти багындырсын деген тилегибизди айтабыз. Биз болсо андан ары карай көрсөтүүбүздү уланталы, сизге ыраазычылык билдирели. Сиз болсо бүгүн барып атайын ушундай жакшы дем, жакшы күч менен командаңызды, сиз жетектеген топту биринчиликке жеткирип келиңиз. Урматтуу телекөрүүчү, биз болсо бүгүн кыргыз волейболу туурасында сүйлөштүк. Бизден алыстабай биз менен чогуу бирге отуруңуз. Азыр бизде жарнамалык тынугу, андан соң кийинки коногубуз менен баарлашабыз. Вода очень ценный ресурс, и воды сейчас не хватает на всей планете. И в Центральной Азии, хотя мы многоводный регион, мы тоже сталкиваемся с этой проблемой. И остро встает вопрос воды не только как природного ресурса, но и просто как ресурса для жизни. Не будет воды, мы не сможем жить. И поэтому мы подумали, что вода для мира отражает всю суть того, что сейчас происходит вокруг проблемах с водой, и ту проблему, которую мы хотели бы поднять. И вода для жизни, и вода для мира. Для мира это для людей, для планеты, для мира на Земле. И сегодня на нашем мероприятии будет презентация фотовыставки, будут выступать спикеры из службы водных ресурсов при Министерстве водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кыргызской Республики. Мы вместе с ними проводим это мероприятие. Буквально недавно, в ноябре, когда я была в Голландии, я слышала о таком крупном проекте голландском, когда они говорили, что мы сейчас создаем города не с позиции бороться с сушей, а с позиции, как нам найти вот этот баланс,
где может жить человек и природа. Тема сегодняшнего доклада – это значение воды в жизни, то есть в самой жизни, а также ее влияние на экономику. И я думаю, что на сегодня у нас основная проблема – это проблема рационального и эффективного использования водных ресурсов не только у нас в Центральной Азии, но и во всем мире. И первоначальная задача – это выявить основные проблемы и причины нехватки воды и, конечно же, найти необходимые способы, методы рационального и эффективного использования. Почему? Потому что, вы уже знаете, последние 5-10 лет уже у нас достаточно сильно изменяется климат, и тем более у нас Центральная Азия, аридная зона, засушливая, и именно роль водных ресурсов, она является ключевым моментом во всех отраслях народного хозяйства, в том числе и, конечно же, основная задача это в сельском хозяйстве. И продовольственная безопасность, конечно, зависит от водных ресурсов в частности. Жарнамалык тыныгуу бүгүнкү күнгө дүйшөмбү 9 декабрь. Биз болсо көрсөтүүбүздү андан ары карай улантабыз. Кадырман теле көрүүчү, негизи көпчүлүгүбүз эле акча тартыштыгынан кээ бир учурда кыялыбыз аткара албайбыз, же болбосо мынча акчам болгондо мен бизнесмен болуп кетет элем, мынча акчам болгондо мен бизнес баштайт элем дейбиз, же болбосо акчабызды туура башкарганды билбейбиз. Акча тапканыбыз менен ары тарткылап, бери чойгулап атып акчабызды жеткире албайбыз, же болбосо кээде айлыктан айлыкка жашап, айлык алган учурда карызга таратып койгон учурлар көп кездешет. Эмне үчүн айтып жатам? Анткени бүгүн бизде финансылык эксперт конокко келди. Акчабызды кантип башкарышыбыз керек, кантип үнөмдөйбүз, кантип туура башкарабыз, канткенде бизге акча келет, канткенде акча булага ачылат. Мына ушул суроолорго жооп алуу үчүн Атайын студияга финанс эксперти чакырттык. Ким бүгүн бизде конокто, кандай айым деп турган болсоңуздар, Гүлниза Жумабек бүгүн бизде конокто. Гүлниза, саламатсызбы? Кош келипсиз. Сизди эми жөн жерден чакырган жокпуз, өзүңүз деле баамдадыңыз болуш керек. Негизи финанс эксперти деген ким? Биз кайсыл учурда кайрылышыбыз керек? Учурда Кыргызстанда өзүңүздөр билгендей көп эле үй бүлөлөр финансылык тартышта, финансылык жетишсиздикте жашашат. Ошонун кесепетинен баягы балдарына татыктуу билим бере алышпайт, үй бүлөдө татыктуу мындай